кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү учурдун талабына айланып, көркөмдөлүп тигилүү жолдору менен өзгөчөлөнүүдө. Атаандаштык күч, катардан озуп чыгуу оңой эмес. Ар бир чебер устанын жасаган эмгеги өзүнүн өзгөчөлүгү менен баалуу жана нарктуу. Атаандаштыкка туруштук берип, энеден калган мурасты улантып келаткан кол өнөрчүлөрдүн катарында Перизат айым бар. Чебер колунан чыккан небир укмуш, көркөм, кооз кол эмгектерди көргөн көз кубанат. Абалдан келаткан көөнөргүс өнөрдү көөдөнүнө сиңирип, аларга экинчи өмүр берип, заман талабына ылайыктап, элге жайылтып жаткан дизайнердин эмгектери тууралуу сөз кылууга арзыйт. Бирден бир максатым албетте кол өнөрчүлүктү жайылтуу. Кийим жагын көбөйтүп атканда дагы тойлордо же болбосо сахнада албетте кыргыздын ою курактары менен көп кийишет, бирок көчөдө анчалык көп көрө албайбыз да. Анан эмне үчүн жаштар кийбеш керек деген мааниде жаштарга ылайыктап чыгарып аттык. Ошол эле шапкаларга ою чийим кошуп, жемпирлерге дегендей муундан муунга кала турган кол өнөрчүлүгүн баркташып, офистерде, жумушта, мамлекеттик жумушта да кийгенге кичине эме кылып коюшканда, бизде деле андай милдеттеме болбосо дагы кийишсе деген, баягы сүйүү болсо экен деген мааниде көбүрөөк ушу кийим жака басым жасап атабыз. Айтымында кездеменин түрүн ымга келтирип, күнүмдүк кийип жүрүүгө ылайыкташкан модалуу заманбап кийимдердин түрлөрүнө болгон суроо талап күч. Биздин кол өнөрчүлүгү экен. Жаңы мектептеги болобу же бала бакчадагылар бул эмне деп сураганда, баягы кыргыздын бул оюусу, бул кыргыздын эмелери, саймасы деп айтып бергенгече, ушуга окшогон баягы жемпирлерге көп эле койдук. Андан тышкары жаштарга мисалы көчөдө эле күнүмдүк эмеде кийип жүрө тургандай, мисалы мондай эмелер, оюлар. Бизде өзүбүздө чет жака кийип барса, биздин кыргыздын кол өнөрчүлүгү көрүнүп турса, элдерде мен ойлойм жакшы көрүнүш го деп. Булар өзүңүздөр көргөндөй баягы күнүмдүк жашоодо эле кийүүгө ыңгайлаштырылганда, биздин баягы орнаменттерди көчөлөрдөн көп кездештиребиз деген ниет менен. Майда кол эмгекти талап кылган этно стилдеги кийимдерге чет өлкөдөн буйртма көп. Мындан улам социалдык тармактар аркылуу түзүлгөн ателье менен иш алып баруу ыңгайлуу болууда. Анткени кыргыз кийимдерин чет өлкөгө жайылтып чыгаруу дагы мезгил талабы. Деги эле чет жакта жашап жаткан биздин жердештерибиз баягы Кыргызстан сагынат экен да. Анан мен буйрутмалардан байкайм, что алар наоборот мындай көбүрөөк кыргыздын ою чийимдер менен кызыгып алышат экен да. Кийимдердин дизайнын улам өркүндөтүп, учур талабына ылайыктап шөкөттөп келаткан чебердин эмгегинин көркөмдүгү, тил бүтүп сүйлөп жиберчүдөй татыналыгы, жанга кубат берчүдөй жарашыгы баа жеткис. Эң негизгиси кол өнөрү турмуш тиричиликтен ажырагыс. Көркөм чеберчиликтин уникалдуу үлгүсү катары бааланбастан, кийим кеченин ажырагыс элементи катары кабыл алынганында, анын көркөмдүүлүгүнө караганда пайдаланууга ыңгайлуулугу жогору баага татыйт. Албетте, айтымына караганда базар баасынан арзан, өз фантазиясы менен жасалгаланып, өтүмдүүлүгү жогору болууда десек жаңылышпайбыз. Бул кийимде биз болсо баягы биздин мурда апалардын кийип чапанды көп кийишчү эмес беле, ошону гана алып негизи анан ошого баягы кичине замандаштырып, кичине элементтерди кошуп, анан айкалыштырып, жаңы жашоо берип, баягы чапандарга жасаганга аракет кылдык. Деги эле кыргыздын улуттук кийимдери унутта калынбай, жаңы жашоо менен уланып кетсин деген тилек. Кундуз Пегарстанова, Жакшылык Идрисов, Кутман таң программасы.